Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл аймагынын тургундары таш шагыл иштеткен ишкананын ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, бир нече жолу тийиштүү кызматтарга кайрылышканы менен чечилген эмес. Чакан ишкана ишке кирсе, экологияга тийгизген таасири жогору экенин билдиришет. Экологиялык талапка жооп бербейт. Буну канча деген специалисттер, адистер барып, МЧСтен барышты, бар жогу бул талапка жооп бербейт деп уже каттарын беришкен. Түшкө салып да, ошол эл Төлөйкөн эли ошол жерден 80% суу ичет. Дыйканчылыгына да ичет, малы да ичет. Кыштын күнү каналга түшпөй, арыктан суу ичет. Эми ушу бир жеке ишкердин немеде элди көйгөйгө салып да. Ушуну чечип берсе деп эл мен чогул эл өкүл болуп келдик. Мындан сырткары айыл ичиндеги каналдан жеке ишкерлер суу тартып кетүү үчүн көргөн аракетин орунсуз деп сыпаттоодо. Анткени тиешелүү кызматтардан макулдук албастан каналга караган жерди казып өз алдынча иш жүргүзгөн деп доомат тартып келишет. Ошол арыктан эч кандай уруксаты жок эле өздөрүнүн кольцаларын коюп, насосун коюп, ошол заводко чейин суусун тартып атышат. Анын биз жаңырык СПАга кайрылганыбызда жаңырык СПА эч кандай уруксат бербегенин, эч кандай алар уруксат албаганын айтты. Жарандарга көйгөй жараткан маселелердин чечилүүсүнө үмүт артып, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө кайрылууга аргасыз болушкан. Жергиликтүүлөр жеке ишкерлерге берилген жерлер жайыт болгонун жана мыйзамсыз иш алып барып жатканын белгилешти. Алдын алып эч нерсе билип болбойт. Кокус жаштар же болбосо чоңдор деле чыгып уруш талаш чыгып аягы жаман иш менен бүтпөсүн деген ойдо бүгүн губернаторго келип өз эл арызымызды айтып, облус башчы жарандардын кайрылуусун өз көзөмөлүнө алуусун билдирип, сот процесстери жүргүзүлүп жаткандыктан мыйзам ченемдүү чечилүүсүн кошумчалады. Анан ошол айыл өкмөтүгө же ошол айылга зыяны тие турган болсо, мисалга, анда ошол элдер өздөрү уруксатын бербейт да. Демек ошол менен ошол айыл өкмөт дагы уруксат бербейм деп анда уруксаттыгын бербейт. Бирок мурдагы айыл өкмөт ошол эч кандай эл менен жыйындарды өткөзгөн эмес, элден сураган эмес, ошол макулдугун берип койгон экен. Сотко кайрылышкан, эми сот кандай кылып чечет, соттор өзү чечсе ошол дагы. Кен байлыктарды иштетүүдө жергиликтүү жашоочулардын макулдугу жана экологияга, жашоочуларга таасирин тийгизбегендиги эске алынуусу менен ишкана иштетүүгө болоору көрсөтүлгөн. Зарина Рахманбердиева, Тимур Арнесов, Ынтымак, Ош шаары.